Жума ичинде өлкө аймагында катталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Бакытбек Болсунов. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгүнө токтолсок. Президент Садыр Жапаров жаңы дайындалган Кыргызстандын Индия Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Аскар Бешимовду кабыл алды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Мамлекет башчысы бир катар конкреттүү милдеттерди коюп, Кыргызстан менен Индиянын ортосундагы жакшы саясий диалог түзүлгөнүн жана кызматташтыктын бардык багыттары боюнча жемиштүү кызматташууну өнүктүрүүгө мүмкүндүк берген терең өз ара түшүнүшүү бар экендигин белгиледи. Садыр Жапаров Индия экономикасы өнүккөн өлкө жана түрдүү продукцияларды сатуу рыногу чоң. Андыктан эки тараптуу соода экономикалык мамилелерди мындан ары өнүктүрүү маанилүү экенин баса белгиледи. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда потенциалдуу инвесторлор үчүн жагымдуу шарттар түзүлгөнүн эске алуу менен элчиге аларды өлкөгө тартуу боюнча дайыма активдүү иш алып барууну тапшырды. Кыргызстандын Индиядагы элчиси Аскар Бешимов мамлекет башчысына ишеним көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык билдирип, ошондой эле индиялык тарап менен көп тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча бул кызматтагы пландары тууралуу маалымат берди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусунда жумушчу сапары менен жүрөт. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, жумушчу сапардын алкагында Акылбек Жапаров Баткен облусунун кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасында 2022 жылдын 14-17 сентябрь күндөрү орун алган каргашалуу окуялар учурунда талкаланган турак жайлардын ордуна салынган үйлөрдүн сапаты менен таанышат. Эске салсак, жалпысынан 418 үй жарактан чыккан. Анын ичинде Баткен районунда 317, Лейлек районунда 100 жана Баткен шаарында 1 турак жай талкаланган. Ошондой эле Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров Баткен жана Ош облустарында болгон куралдуу кагылышуунун кесепетинен бузулган жана талкаланган административдик аймактык бирдиктерди калыбына келтирүү жана өнүктүрүү мамлекеттик комиссиясынын көчмө отурумуна катышат. Германия өнүктүрүү банкы 30 жылда Кыргызстанга 298 миллион евродон ашуун инвестиция салган. Бул тууралуу Бишкектеги кургагычка каршы жаңы оорукананын ачылышында Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов билдирди. Анын айтымында Германия өнүктүрүү банкы Кыргызстандын аймагында 1992 жылдан бери иш алып барат жана түрдүү багыттагы инвестициялык долбоорлорду колдоп келет. Белгилей кетсек, бүгүн Бишкекте 128 орунду кургагычка каршы жаңы оорукана ачылды. Аталган оорукана кургагычка каршы күрөшүү программасынын алкагында Германия өнүктүрүү банкынын гранттык каражаттарына курулду. Оорукананын курулуш иштерине 6,5 миллион евро жумшалды. Аянт 6590 чарчы метр болгон жаңы адистештирилген мекеме бардык эл аралык стандарттарга жооп берет. Чүй облусунда 45 миллион долларга жаңы заманбап цемент заводу курулат. Бул тууралуу Финансы министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, долбоор Москвада өткөн Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунун кеңешинин жыйынында жактырылды. Жыйынга Кыргыз Республикасынын финансы министри Алмаз Бакетаев, экономика жана коммерция министри Дания Рамангелдиев жана Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунун төрагасы Артем Новиков катышты. Цемент заводунун курулушуна Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан 45 миллион доллар бөлүнөт. Анын кубаттуулугу жылына 1,5 миллион тонна цементти түзөт. Буга байланыштуу Кыргызстан жылына 47 миллион долларды үнөмдөп, импорттан көз карандысыз болот. Долбоордун алкагында 450 жумушчу орун түзүү каралган деп айтылат маалыматта. Алдыдагы 2023-2024 окуу жылында Россиянын жогорку окуу жайларында федералдык бюджеттин эсебинен окуу үчүн документтерди кабыл алуу 20 мартка чейин узартылды. Билим берүү жана Илим министрлигинен билдиришкендей, документтер расмий сайт аркылуу гана кабыл алынат. Консультациялардын жүгүртмөсү, көргөзмөлөр жөнүндө маалымат жана Россиянын жогорку окуу жайларында өткөргөн олимпиадалар жөнүндө кулактандыруулар өкүлчүлүктүн социалдык тармактарында жайгаштырылган. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги өлкөдөгү 3 майрам күнүн жумуш күнү деп жарыялоону сунуштоодо. Тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Ага ылайык 23 февраль, 7 апрель жана 7-8 ноябрь тарыхчаны ата-бабаларды эскерүү күндөрүн майрам бойдон калтырып, бирок иш күнү деп белгилөө сунушталууда. Ведомствонун билдирүүсүнө таянсак, бул даталар жалпы элдик эмес, мамлекеттик майрамдар болуп саналат. Майрамдардын санынын кыскарышы коомчулуктун маанайына олуттуу таасир тийгизип, же болбосо
терс реакцияны жаратпоосу керек деп эсептешет демилгечилер. Ошондой эле министрлик дем алыш күндөрүнө туш келген майрамдарды иш күндөрүнө жылдыруу тажрыйбасын жоюуну сунуштады. Ведомстводон кошумчалашкандай, Кыргызстанда жалпысынан алганда 1 жыл ичинде 14 жумуш эмес майрам күндөрү белгиленет. Майрамдардын санын кыскартуу Кыргызстандын экономикасына оң таасирин тийгизет. Кошумча майрам эмес эс алуу күндөрү эмгек чыгымдарын жогорулатат жана өндүрүштү кыскартат. Анткени көптөгөн компаниялар аталган күндөрү кызматкерлердин жоктугунан толук кандуу иштей албайт дешти министрликтен. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу эл төштүк эпосунун энциклопедиясы басылып чыкты. Бул тууралуу Манас улуттук академиясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, кенже эпосторду изилдеп, жайылтуу максатында жарык көрүп жаткан эл төштүк энциклопедиясынын бет ачары 28 февралда өтөт. Иш-чарага мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетовдун, Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун, Жогорку кеңештин депутаттарынын, Улуттук илимдер академиясынын профессор, илимпоздорунун жана маданият тармагынын өкүлдөрүнүн катышуусу күтүлүүдө. Эпостун контексти аркылуу кыргыз элинин дүйнө таанымы, тарыхы, дүйнөгө көз карашы, психологиясы, жашоо образы иликтөөгө алынып, изилденген бул жыйнак кенже эпостордун кыргыз фольклор таануу илиминин тарыхындагы алгачкы көлөмдүү басылма. Эл төштүк энциклопедиясынын долбоордук автору, филология илимдеринин доктору Таланталы Бакчиев. Эми кезекти жума ичинде кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга берсек. Өлкөдө электр энергиясына болгон тариф жогорулабаса, электр тармагы каатчылыктан чыга албайт. Электр энергиясына болгон 77 тыйынды 1 сомго көтөрүү долбоору коомдук талкууга коюлуп, ар тараптан талданып жаткан кезде экономисттер энергия болгон тариф саясатын өзгөртүү мезгил талабы экенин айтышып, КМШ өлкөлөрүндө эң арзан энергия Кыргызстанда дешет. Учурда энергетика тармагынын карызы 137 миллиард сомго жетип, бул тармак жаңылоого муктаж. Кененирээк алдыдагы сюжетте. Кыргызстандын электр энергиясы жыл санап кризиске кептелип, энергиянын тартыштыгы күч алууда. Энергияга болгон тариф дагы өзгөрбөй, коңшу өлкөлөрдөн 3 сомдон импорттолгон электр энергиясы элге 77 тыйындан сатылууда. Эгемендүүлүк жылдардан бери чоң кубаттуулуктагы трансформаторлор жогорку чыңалууда, аба чубалгылары да жаңыланбай, электр жабдыктардын эскирүүсү дээрлик 80% ашып кеткен. Бул тармактагы каатчылыктан улам электр тарифин дээрлик 30% жогорулатуу сунушталды. Энергетика министрлиги жаңы тарифти коомдук талкууга чыгарды. Эскирип жеткен бул опорларыбыз бар, жыгач опорлар билесиңер. Алар да аябай эскирген. Эскирип жеткен биздин наборубуз бар. Алардын баарын алмаштырыш керек. Ошондуктан биз биринчиден ошо тарифти көтөргөнгө биз аябай колдойбуз. Себеби дегенде бул көптөр анчалык деле көп элдерге билинбейт. Себеби ага чейин 77ден болмосо азыр 23 эле тыйын кошулуп, ал 1 сом болуп атат. Бул элге чыккандай деле мындай кыйынчылык туудурбайт деген ойдомун да. Себеби ошол эле нерсеге маселеге келсек, ошол башка нерсеге салыштырган болсок деле да, мисалы үчүн ошол эле бензинге, ошол эле продуктага, ошол эле күйүүчү майларга караганда биздин электр энергиябыздын тарифи болгону 23 эле тыйынга көтөрүлдү. Муну биз ойлойбуз, ушу кыргыз элибиз дагы туура түшүнүп колдоп берет деген ойдобуз да. Министрлик сунуштап жаткан өзгөртүү кабыл алынса, быйыл 1 майдан тарта калк үчүн 1 киловатт-саат тарифи азыркы 77 тыйындын ордуна 1 сом болот. Жогорулоо дээрлик 30% түзөт. Эгер 1 айлык керектөө 1,5 миң киловаттан ашса, 2 сом 16 тыйындан болот. Акыркы жолу 2021 жыл октябрь айында электр энергиясы жана жылуулук үчүн жаңы тарифтер күчүнө кирген. Ага ылайык калк 700 киловаттка чейинки саатта электр жарык үчүн 77 тыйындан, андан асса 2 сом 16 тыйындан. Мекеме ишканалар, компаниялар үчүн тариф 1 сом 68 тыйындан 5 сом 4 тыйынга чейин төлөй турганы белгиленген. Экономисттер энергияга болгон эң арзан төлөм Кыргызстанда экенин, кризистик абалды жакшыртуу үчүн тариф өзгөртүү мезгил талабы дешүүдө. Энергия жетишпей калганда биз чет өлкөлөрдөн, коңшу өлкөлөрдөн, Казакстандан сатып алып аттык бир мезгилде. Ал 3 сом, 5 сомго чейин, Атамбаевдин мезгилинде 4 сом, 5 сом сатып алдык. Эми ошондой нерселерге жол бербеш үчүн бүгүнкү күндө энергетика тармагын жолго салыш керек. Реформа жүргүзүш керек. Ал жерге ошол тиешелүү жабдыктар болобу, эмне керек болсо ошонун баарын сатып алыш керек. Бул биринчиси. Акча каражаты керек. Экинчиден, бул кымбат деген сөз.
жок, бул кымбат эмес. Себеби ошол СНГ мамлекеттердин арасында деле мисалга кала турган болсок, эң арзан Кыргызстан. Андан кийин эгерде энерго ресурстарга болгон тарифтерди кымбатата турган болсок, бул жерде бир нече механизмдер ишке ашырыш керек. Мисалы, ал суммада кимдер төлөйт? Мына ушул дагы азыр мындай чийки болуп турат да, ушуну толук кандуу иштеп чыгышыбыз керек. Кантип төлөйт? Мисалы, баягы көп үй бүлөлүүлөр бар, жакыр үй бүлөлөр бар, жарды үй бүлөлөр бар, жетишпестикте жашаган үй бүлөлөр бар. Аларга бир аз жеңилдиктерди бериш керек. Буга чейин президент Садыр Жапаров энергетикалык абал тууралуу билдирүү да жасаган. Анда ал соңку учурда электр энергиясынын өчүрүүнүн негизги себеби бул тармактагы жабдуулардын 80%ын эскирип калганы, ички электр өндүрүү көлөмү колдонуу талабынан ашып кеткени менен түшүндүргөн. Буга байланыштуу май айынан тарта электрдин тарифи 77 тыйындан 1 сомго көтөрүүнү сунуштаган. Элдин саны дээрлик 1,5 эсеге өсүп турбуз. Курулуштардын саны дагы эселеп өсүптүр. Ал эми электр энергияны колдонуу 1991-жылы 9 миллиард болсо, бүгүнкү күндө 16 миллиарддын тегерегинде болууда. Ошол электр жабдыктары Союз мезгилинде курулуп, бүгүнкү күнгө чейин иштеп келүүдө. Анысы аз келгенсип, энергетика тармагынын карызы 137 миллиард сомду түзөт. Так эсе айтсам, энергетика тармагыбыз чалажан болуп калган. Бул каатчылыктан чыгуу үчүн учурда Кыргызстанда 50 чакан жана орто кичи курулушу жүрүп жатат. Бул багытта инвестиция күтүп ишке ашпай турган жүздөгөн долбоорлор да бар. Кризиске кептелген тармакты куткаруунун бир жолу чакан жана орто кестерди куруу болсо, дагы бир маанилүү кадам эски бааны өзгөртүүдө жатат. Кыргызстанда быйылкы катуу сууктан улам электр энергиясынын керектөө өлкө тарыхында биринчи жолу суткасына 76,4 миллион киловатт саатка чейин жетти. 19 январдан тарта электр жарык атайын графиктин негизинде 2 сааттан өчүрүү киргизилген. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Түркиядагы жер титирөөнүн кесепеттерин жоюу жана издөө куткаруу иштерине жардам берүү үчүн Кыргызстандан кеткен куткаруучулар мекенине кайтып келишти. Аларды тосуп алуу иш-чарасы Манас 2 аэропортунда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өздүк курамы жана тилектештик билдирген жарандардын коштоосунда өткөрүлдү. 10 күндөн ашык кызмат кылган кыргыз куткаруучулары 8 тирүү адам жана 198 жансыз денени урандылар астынан алып чыгышкан. 21 февраль түнкү саат 2:30 чамасы. Бул жерге топтолгондордун баарынын максаты бир. Анткени 6 жана 12 февралда Түркиядагы жер титирөөнүн кесепеттерин жоюу жана издөө куткаруу иштерине жардам берүү үчүн Кыргызстандан кеткен куткаруучулардын аман-эсен келишин күтүп жатышат. Көпчүлүгү өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өздүк курамынын кызматкерлери болсо, дагы бир бөлүктөрү куткаруучулардын ата-энелери, жакындары жана тилектештик билдирген жарандарыбыз. Бир элдин керегине жарасам экен, мен ошондой окуп ушундай неме кылсам экен деп жүрчүм. Кудай тилегин берди. Мындан аркысы Кудай таалам ишилип бак берсин, ишине ийгилик болсун, мындай апат такыр болбосун. Шуну тилейт элем. Мындан ары Түркияда да мындай болбой, биздин боордоштор бир аман-эсен жакшынак болуп, мындан ары тынч болуп калса экен деп тилейт элем. Баарыбыз жөн тура албайт экенбиз да. Анан ушул куткаруучуларыбыз Түркияга барып, ушул шаарларда канча бир 8 адамды куткарып чыгарганда ыйлап, аябай сүйүнүп, биякта сыймыктанып да отурдук да. Анан ошондуктан бүгүн келип, биздин куткаруучуларга чоң терең ыраазычылыгыбызды айтып, рахматыбызды айтып, ушинтип бир жакшы маанай менен тосуп алайлы деп ушул ниет менен өзүбүз мына группабыз менен бияка келдик. Каргашалы окуя бир гана Кыргызстанды эмес, дүйнө элинин көпчүлүк бөлүгүнүн биримдигин сынады. Жаратылыш кырсыгы Түрк эли үчүн өтө оор жоготууну алып келди. Аларга жардам колун сунган башка өлкөлөрдүн сап башында алгачкылардан болуп Кыргызстан турду. Жер титирөө катталган алгачкы күндөн тарта президент Садыр Жапаров дароо куткаруучуларды жөнөтүү тууралуу тапшырмасын коюп, 6 февраль күнү биринчи топ менен Түркияга 63 кишиден турган куткаруучу жөнөтүлдү. Андан көп өтпөй экинчи топ менен 50 куткаруучу жана боз үй менен кошо боз үй тигүүчүлөр жана дарыгерлер жөнөп кетишкен. Жумуш ойлогондон татаал болгону менен алар өз кызматтарын кынтыксыз аткарууга жетишип, урандылардын алдынан 8 тирүү жанды жана 200гө чукул жансыз денени алып чыгышканга жетишишти. Бул өлкө үчүн боордош Түрк элине эбегейсиз жардам болгонун белгилей кетүү керек. Мына дал ошол куткаруу иштерине катышкан кызматкерлерди салтанатты тосуп алуу ага далил десек болот.
толкундануу жана кайгыга чөмүлгөн жүздөрдү көп күттүрбөй куткаруучулар келе башташты. Аларды өзгөчө кырдаалдар министрдин өздүк курамынын оркестринин коштоосунда тосуп алуу саамалыгы жүргүзүлдү. Куткаруу иштери чындыгында татаал болгонун жеринде тартылган тасмалардан деле көрүнүп турду. Бирок андан да оор болгонун жеринде куткаруу иштерине катышып келген Кудайберди Копошевден уксак. Куткаруу иштери биз элестетип баргандан бир топ эле оор болду. Биз бул жактан интернеттен көрүп эле кичине домдордун кышайып калгандарын көрүп барганбыз. Ол жерде домдор бүтүн боюнча эле түшүп калган. Ар бир этаж боюнча эле по порядка кол менен тизгендей эле болуп түшүп калган да. Ошолордун арасынан алып чыккан өтө оор болду. Жансыз денелерди тапканда дагы жана бетондордун арматураларын ажыратып чыгарыш бир топко оор болду. Башында барганда 8 саат иштеп, анан дем алып аттык 3 смен болуп. Кийин 5 күн 6 күн болгондон кийин 2 смен болду. Ondan кийин 2 күн 2 сменен иштедик да, калган күнү күндүз иштеп, кечинде дем алып аттык. Миңдеген жоготууларды алып келген зилзаланын кесепетинен көз жумгандарды алып чыгууда жана тирүүлөрүн куткарууда бир топ моралдык, психологиялык жана физикалык күчтү талап кылынаары маалым. Бул жаатта өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажыкеев мыйзамга ылайык куткаруучуларга реабилитациялык иш-чаралар жүргүзүлө турганын билдирди. Бул өз негизинде куткаруучулардын жумушу аябай психологиялык жактан аябай мындай оор жумуш болуп эсептелет. Азыркы мындай шум жалпы массовый адамдардын өлүмү бул адамга мындай терс таасирин тийгизет да. Эми сөзсүз түрдө биз азыр ошо программаны азыр ойлонуштуруп атабыз. Реабилитационный өз мероприятияларын жана ошо мыйзамга жараша, өзүбүздүн өзгөчө кырдаалдардын министрлигинин аракетине жараша, өкмөттүн тапшырмасынын негизинде жараша ошо мероприятияларды өткөзөбүз. Буга катар министр Кыргызстанга аман-эсен келген куткаруучуларды куттуктап, эки өлкөнүн ар тараптуу кызматташтыгына жана куткаруучулардын аткарган ишин баалап өттү жана жалпы 182 куткаруучу жөнөтүлгөнүн билдирди. Ал эми тосуп алуу салтанатына катышкан Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Ахмет Садык Доган Түркияда аткарган кыргызстандыктардын жардамын баса белгилеп, ыраазычылыгын билдирди. Мамлекетибизде болгон кырсыктуу жер түтүрөөдө биринчилерден болуп кол сунган бул бордош Кыргызстан болду. Кыргыз өкмөтүнө жана жарандары мындай кырсыкта Түркиянын жанында экендигин билгизип, колдоосун көргөзүштү. Куткаруучулар да өз жанын тобокелге салып, кызматын аткарышты. Муну эч качан унутпайбыз. Бардыгыңыздарга Түркия элинин атынан ыраазычылык билдирем. Türk halkı adına şükranlarımızı bildiriyoruz. Эскерте кетсек, 6 февралда таңга жок Түркия жана Сирия аймагында очогунда 7,8 балга жеткен катуу жер түтүрүү катталып, андан көп өтпөй эле күчү 7,6 балга жеткен экинчи жер силкинүү орун алган. Жаратылыш кырсыгынан Түркиянын бир нече шаары кыйроого учурап, көптөгөн курмандыктарга алып келди. 23 февраль Советтер Союзу учурунда СССРдин куралдуу күчтөрүнүн жана аскер деңиз флотунун түзүлгөн күнү катары белгиленип келген. Союз мамлекети таркагандан кийин 23 февраль Кыргызстанда ата мекенди коргоо күнү катары майрамдалып келет. Ош шаарында бул күнгө карата Ош гарнизонунун майрамдык иш-чарасы өттү. Совет бийлиги тарап анын курамындагы өлкөлөр өз-өзүнчө мамлекет болуп түзүлгөндөн кийин Кыргызстан дагы эгемендүүлүккө ээ болуп өзүнүн аймактык бүтүндүгүн, өз жарандарынын жана мамлекеттин ички тышкы коопсуздугун камсыздоо максатында 1992 жылдын 29 майында мамлекеттик коргоо комитетин, тагыраагы армиясын түзгөн. 1993 жылы аталган комитет коргоо министрлиги болуп өзгөртүлгөн. Жылкы статистикага ылайык Кыргыз армиясы дүйнөдө 93 орунда турган болсо, андан бери өлкөбүз чек ара коопсуздугун бекемдөө максатында бир топ жаңы техникаларды сатып алды.
Ардагерлер бул ийгиликтерди сыймыктануу менен айтышат жана мекенге кызмат кылуу ыйык милдет экенин эскертишет. Мекендин чегинде бекем туруп, кыргыз элибиз бейпил эс алыш үчүн мекен чегинде дайым өзүнүн атуулдук милдетин аткарып кетишин каалайм. Бизге окшоп мекенге кызмат өтөп, 25 жыл кыргыз армиясына кызмат кылып, келечекте ардактуу эс алууга барып, жакшы эс алышын каалайм. Анан келе жаткан муунга, балдарга, айрыкча эркек балдарга келип, армияга келип, кыргыз армиясына кызмат өтөңүздөр, мекенди коргоого силер дагы ушундай салымыңызды дагы кошсоңуздар, кийин ардактуу эс аласыздар. Бул жылдар аралыгында Кыргызстанда бир катар жаңы заманбап аскердик бөлүктөр курулду. Андан сырткары кыргыз армиясында мурунку жылдарга салыштырмалуу жаш жоокерлерге да ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Өзгөчө материалдык техникалык базанын жаңыланышы жалпы элибизге жада калса катардагы жоокерлерге дем берип ишеним жаратууда. Биз жардам катары эмес, биз уже каалаган күжүрмөн техникаларды, каалаган ок-дарыларды, керектүү заманбап техникаларды алып жатабыз. Буга биздин өкмөтүбүздүн жетекчилигибизге чоң рахмат, Коргоо министрлигинин жетекчилигине чоң рахмат. Кene ар тараптуу керектүү нерселерди алып отурабыз. Бул албетте биздин жоокерлерге чоң ишенич берилет. Кошумча күч берет биздин жоокерлерибизге. Мен ойлойм ошол мамлекеттин алдында, элибиздин алдыбызда биз өзүбүздүн милдеттерибизди аткарып, ишеничин актайбыз. Кыргыз армиясы 2022 жылкы статистикага ылайык 90-орунга жогорулады. Бул сыяктуу жетишкендиктер эң оолу куралдуу күчтөрдө кызмат өтөп жаткандарга да дем күч берет. Азыр Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүндө иштегенибизге Кудай буйрса 10 жылдан ашты. Баштапкы иште баштагандан бир топ өзгөрүүлөр аябай чоң. Анткени биздин азыркы кол башчыбыз, башкы кол башчыбыз Кадыр Нуркожоевич тарабынан өтө кыргыз курал күчтөрүнө, кыргыз армиясына өтө көңүл буруулар көп болуп атат. Ошол себептен мен ойлойм, кыргыз курал күчтөрү аябай өнүгүү жолунда түшүп, өнүгүп баратабыз. Буюрса өнүгүү жакшы күндөр Кудай буйрса алдында. Оперативное время 10 часов 10 минут. Товарищ полковник, враг наступает. Ни сантиметра не отдайте. Наши бойцы стоят до конца. Бүгүнкү майрамды белгилегендер Кыргыз армиясы мындан арыда өсүп өнүгүүнүн, жаңылануунун үстүндө иш алып барып, мамлекетибиздин коопсуздугун жана элибиздин тынчтыгын сактоонун кепилдигин өз мойнуна алат деп ант беришти. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Бул аптага алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3W Азия ТВ Чекит Кейджи сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыздан, ошондой эле YouTube каналыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы жана валюталар курсуна назар салыңыздар. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Эмки эфирлерден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.